Кыргызстан акыркы жылдары коррупция менен күрөшүүгө бет алды. Паракорчулуктун түп тамыры менен жоюу башкы милдети болууда. Мындан улам мамлекеттин мүлктүн талаптонуу, ээлеген кызматынан кыянаттык менен пайдаланган атка минерлер бирден жоопко тартылууда. Коомчулукта талкуу жараткан мындай иштердин бири баш каланын мурдагы жетекчилери Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовдун айланасындагы ишти алсак болот. Учурда Кулматов TBA компаниясынын каражатынын эсебинен Бишкектин четиндеги Калы Сордо конушунда мектепти курууга кеткен $2 миллион пайдалануудан жемкорчулукка барган деп соттолууда. Ибраимовго Ысык көлдөгү көнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирилген. Дастан ишканасын жетектеп турганда $270 миллион өлчөмүндөгү мыйзамсыз сый акы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Бүгүн сот отуруму жарыш сөзгө жетип, мамлекеттик айыптоочулор судьяга өз сунушун беришти. Экс-мэр Ибраимовду 4 эпизод боюнча жаңы конушта мыйзамсыз мектеп кургандыгы боюнча күнөөлүү деп табылсын деп сурап, жалпысы 20 жыл эркинден ажыратууга, мүлкүн конфискациялоого жана мамлекеттик кызматта 3 жыл иштегөнгө мамлекет айыптоочу тарабынан суралды. Сот жарыянын жүрүшүндө мамлекеттик айыптоо Бишкектин мурдагы вице-мэри Рена Макеновду, мэриянын кызматкерлери Урмат Мырзакановду, Бакыт Турузбековду, Азамат Гүлжигитовду 8 жылга, мэриянын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын мурунку башчысы Талбек Өмүркановду, Айкөл курулуш компаниясынын жетекчиси Сейиткан Алиевди, Альто Групп компаниясынын башчысы Кубат Шашыкеевди 15 жылга кесүүнү да сурашкан. Ал эми дагы 2 айыпталуучу Дастан Инжиринг компаниясынын мурдагы директору Асылгүл Сасыбаева менен Мырзабек Бактыбековдун кылмыш мөөнөтү өткөн үчүн үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүчү келтирилген. Сталин учурунда мындай адамдарга бир эле жаза болгон да, расстрел дегендей. Эми биз укуктук мамлекет деп эсептелсек, албетте кылмыш жаза кодексинин негизинде ошол 20 жыл бул негиз максимум да. Кайрат Осмоналиев белгилегенде бүгүнкү күндө паракорчулук менен күрөшүү өз натыйжасын бергендигин учурдагы соттук териштирүүлөрдүн жыйынтыгы менен аныкталууда. Кулматовдун иши боюнча мен мындай ойлойм, биякта шалакылыктын ушундай бир эмелери көрүнүп атат да, көчөлүгү. Мунуку өтө аша чаап кетти деп ойлоп атам да. Ошондуктан эми бул соттун прерогативасы, сот өзү чечим кабыл алат, кандай өкүм чыгарышы мүмкүн. Эми соттук отурум 11 декабрда жактоочулардын жарыш сөзү менен улантылат. Гүлшан Ташбалтаева, Жантай Макенов, Пирамида.